Баам салып байкап көрсөң сен эгер, адамдар бар өлбөстүккө эгедир, акын өлбөйт акын чынында, жүрөт тирүү ырларынын сабында деп Эсенгул Ибраев өзүнүн ыр саптарында таасын жазып кеткендей, өзүнүн экинчи өмүрү ырларында жашап улантылып келет. Кыргыздын чыгаан акын жана сатириктеринин бири, журналист-публицист, Кыргыз Республикасынын эл акыны, Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү Эсенгул Ибраев көзү тирүү болгондо быйыл 91 жашка чыкмак. Атагы алыска, даңкы далайга кеткен акын 1933-жылы 16 мартта Нарын районунун Чет Нур айылында жарык дүйнөгө келген. Алгач Нарын педагогикалык окуу жайын бүтүрүп, Нарын Кочкор районунун мектептеринде жана райондук комсомол комитеттеринде эмгек жолун баштаган. 1956-жылы Кыргыз мамлекеттик университетине кирип, журналист адистигин алгандан кийин 26 жыл сатиралык Чалкан журналында адабий кызматкер, бөлүм башчы, жоопту катчы, редактордун орун басары, башкы редактор болуп иштеген. Эсенгул Тайкемдин үйүндө ушул студент кезде 4-5 курста жүрүп калдым. Ошол кезде бул кишинин жанагы Кыргызстан эгемендүүлүккө алып, легендарлуу парламент түзүлүп жатканда ушул үйүндө жатып, мамлекеттин көйгөйлөрүн аябай толгонуп, көп айтаар эле да кеңештерин. Анан келген акын жазуучулар өзүнүн ушу курбулары, замандаштары Жалил Сыдыков, Асанбек Стамов, Ашым Жакыпбеков, жанагы Исабек Исаков деген залкар дос теңтуштары болор эле. Ошолор менен бул өлкөнүн келечегин кеп салып, кандай иштер жүрүп атканы боюнча толгоолорду жазып, ошондо жанагы Ойлон Кыргыз деген поэмасын ошондо жазган. Биринчи окуп берди эле мага. Эң биринчи сага окуп берип атам деп, мен студент элем. Анан ушул легендарлуу парламенттин Нарындагы шайланган депутаттары Кайып Калназарович, Кемел Жакешевич, дагы Асанкул Султангазиев, ушундай аксакалдар барып кеңеш алып турар эле. Жада калса ошол жылдары бул кишини парламентке депутат болбойсузбу деген да сунуштар түшкөн Нарын облусунан. Анан ал киши андай көп мындай мансапка көп жутунбаган, өзү Чалканда иштеген, кайраттуу тили бар, ушундай тикенек тили бар киши эле. Мен ойлойм, азыр ошо жаш кезинде көп ушул кемчиликтери көпүрөөк тикенек менен сайып коюп, мындай жаман көрүнүп жүрсө керек да. Анан бул 60-тан өткөндөн кийин бул кишинин ташкыны таш жарып, шумдуктадай чыгармаларды жаратып, баягы эгемендүүлүк алганда жанагы тартипке, маданиятка, каада салтка чакырган ушу поэмаларды жаратты да. Мына тил боюнча эмне деген чыгарманы жаратты. Анан бизди студенттерди дагы ошо окугула, түз жүргүлө, жанагы билимдүү болгула деп, бул сабактан эч качан алакты кылбай ушу окууга көңүл бөлгүлө дээр эле да. Окууңду тыштап кетпе деп. Ошо биздин убакта көпчүлүк балдар коммерция кылып, соода саттыкка өтүп кетишкен. Бизди ошо окугула деп боорда тартып, туугандык мамилеси, бийик адамгерчилиги менен ушундай мамиле кылчу. А кишинин ушу студент уулдарына жазган бир ыры эсимде. Ушул бир ырын айтып берейин ошол. Ал атанын кесиби, алыс учуп сезими, түндө жатса ыр жасып чырылдады эшиги. Жети түндө бу ким деп, ойлор ыргып бириндеп, ачса атасы эшикти, уулу турат күлмүңдөп. Бир аз басып санаасын, өзгөртүп көз карашын, өп койду кучактап кыз жыттанган баласын деп, бая баласы ошо жолугушуудан келгендегини ушинтип сыпаалы кылып жазып койгон да. Анан биз да студент кезде ошондой дискотекаларга баргыбыз келчү, тигиндей баскыбыз келчү. Ошондо аябай акыл насаатын айтып, көп кеңештерин берип, ушундай жакшы күндөрдү өткөрдүк. Ошо залкарлар менен жүрүп, ошолордун акыл насаатын угуп калганыма дагы аябай сыймыктанам да мен. Эсенгул Ибраевдин өмүр жолунда 30га жакын ырлар, сатиралар жана поэмалар жыйнактары жарык көргөн. Алардын катарында айтылуу биз аталар мурасы, турмуш агымдары, закымдар, күндөр менен канатым, Мединден кат, Эсенгулдун ырлары, Белес, насият өңдүү китептери бар. Эсенгул Ибраевдин ырлары бул абдан таамай так жазылган ырлар. Ал патриоттуулукка, мекенчиликке адамды үйүндөп турат да. Ошон үчүн бул Эсенгул Ибраевдин ырларын биз өзүбүз ушу китепкана наамын алып жүргөндүктөн абдан мындай берилүү менен
окурмандар дагы көп сурашат. Ушу көбүнчө могу тандалмалар деген китебин сурашат да. Мында аябай жакшы, маанилүү, маңыздуу ырлар жазылган да. Мен азыр сиздерге ушу Эсенгул Ибраевдин «Ырым турса» деген ыр саптарынан окуп берип коеюн. Жол жүрсөм, казан асам ат жалына, аз дебей топук кылам тапканыма, чарчаса окугандар эс алсын деп, кубат коштум ырымдын сапарына. Эм болсун деп, дарттуунун дабасына, сеп болсун деп, убайым санаасына, кайгы басса шыпаасы тийсе экен деп, кайрат коштум ырымдын арасына. Эч качан милдет кылбайм кылганымды, буйурсун тамчыдайдан жыйганымды, суусагандар суусунун кандырсын деп, кымыз менен чайкадым ырларымды. Өздүк чыгармалар жыйнагандан сырткары дагы дүйнөлүк акындардын ырларын которуп, 7 китеп чыгарган. Ошондой эле 100дөн ашуун ырларына обондор чыгарылып, ырдалып келет. Кайда менин кайдасың көп үчкөнүм, түштө көрүп өңүмдө көрүшпөдүм, көлдө сүзүп жүргөн бир ак куломмо, гүл издедим өзгөчө, гүл издедим, көлдө сүзүп жүргөн бир ак куломмо, гүл издедим өзүңдү, гүл издедим. Кайда менин кайдасың карлыгачым, үмүт отун сезимге жандырасың, жымыңдаган көктөгү жылдыз болгон, качан келип еңсемди кандырасың, жымыңдаган көктөгү жылдыз болгон, качан келип еңсемди кандырасың. Муса Баятов атындагы Нарын райондук маданият үйүнүн кызматкери Майрам Деркенбаева дагы акындын ырларын эл алдында аткарып келет. Текстте камтылган ой, айтылган сөзү өзгөчө таамай жана так жеткиликтүү болгондуктан сөз кадырын билгендер үчүн ырлары эл аралап жашап келет дейт. Эсенгул Ибраевдин көп эле ырларын ырдап жүрөбүз. Азыркы учурда мен аткарып жүргөн 2 ыры бар. Сезимди алдоо кыйында деген ырын аткарып жүрөм. Анан атам менен апама деген ырын аткарып жүрөм. Күзөтчүдөй көзүлмөбөй күн түнү, үйрүлүктүн түгөнбөгөн түйшүгү, атамды мен от төгүлгөнү десем, атаманын кармап турган түргүгү, атамды мен от төгүлгөнү десем, атаманын кармап турган түргүгү. Атам барда мен таптармын ылачын, атам менин көз көрбөгөн кубатым, күбөсү бол мен жараткан эрдиктин,
Акындын кыргыз улуттук адабияты менен маданиятына кошкон салым өзгөчө. Ал кайсыл гана темада болбосун жазган ыр саптары бутага дал тийип, актуалдуулугун жоготпой келет. Эстей жүр күн менен түн алмашарын, эстей жүр үзүлгөн жол жалга ашарын, эстей жүр адам түгүл эбин тапса, темир менен темир да каңдашарын. Өзүңдөн аяган мал селге кетсин, өзүңдөн ашып турса элге жетсин, жылкы деле жытташат, кашынышат, жылуу жумшак жашоого эмне жетсин. Келген жыл кеткен жылдан даңктуу болсун, өтөр күн өткөн күндөн таттуу болсун, ак ниет ар адамдын чарбагына, куш сайрап көлмөсүнө аккуу консун. Эл акыны өмүр жолунда ата журтка ак кызматын кылып, улуттун улуулугун даңазалап, кемчилигин сындап, караңгыда көз тапкан, капилеттен сөз тапкан акылмандыгы, жөнөкөйлүгү жана бийиктиги менен калың элдин кадырына татыды. Залкарлар, сагындык чаке келип кет, санаңды бир аз бөлүп кет, сагалап дүкөн эшигин, заркалар турат көрүп кет. Кеп кылбай алы жайыңы, кетирсе таса шайыңы, чыкчыйбай аттан түшө кал, алар чалк активдин зайыбы. Рахмат өзүм түшөмдө, ыр сайып киргин дүкөнгө. Чатака бөөдө каласың, чалкандык кылып күчөмбө. Теске келбес өңгүрөп, тежикти эппе көндүрөт. Жонуңдан тилип кайышты, жок жерден арак өндүрөт. Күйөлөрү ага биримдик, күйпөйүп катуу шимилдик. Кайша айтып канчабыз, кара тизмеге илиндик. Эсенгул Ибраев өмүрлүк жубайы Саткан Абдрахманова менен бирге түтүн булатып, 3 уул 1 кызды тарбиялап уядан учурушкан. Небере чөбөрлөрүнүн кучагында бактылуу карлыкка бирге жетишкен. Бирок тилекке каршы эл акыны 72 жаш курагында дүйнө салган. Анын өлкө үчүн жазган Опол тоодой эмгектери бааланып, Нарын райондук китепканасына, Нарын шаарындагы номер 4 мектепке, өзүнүн киндиккан тамган кичимекени Нарын районунун Четнур айылындагы клубка ысымы ыйгарылган. Кыргыз элине аттын кашкасындай таанымал биздин эң белгилүү акыныбыз, өзүбүздүн жергиликтүү акыныбыз Эсенгул Ибраевдин чармалары биздин эсибизден кетпейт. Анткени биз ошол Эсенгул Ибраевдин наамы 2006-жылы ошол 12-апрелде биздин Нарын райондук Эсенгул Ибраев атында борбордук китепкана болуп аты берилген. Ошол күндөн бери биз ошол кишинин наамын алып, бул чармаларын окурмандарга таанытууда көп алгылыктуу иштерди аткарып келебиз. Бул Эсенгул Ибраевдин китептери бизде 100дөн ашык китептер бар. Фондубузда негизи 27687 фондубузда китеп. Анын ичинен ошо Эсенгул Ибраевдин китептери 100дөн ашык китептер бар. Негизи бул кыргыз элинин аттын кашкасына таанымал деп аты белгиленип келгендей эле, биз өлбөстүктү жараткан өмүр, курч калемгерлүү акын деп баса белгилешибиз керек. Анткени кыргыз элине өзүнүн чыгармалары аркылуу өлбөс өчпөс издерди салып кеткен. Өзүнүн ырында айтылгандай, бул дүйнөдө чындык бар да төгүм бар, жанган от бар, жана өчкөн көмүр бар, өлдү бүттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар деп өзү ырларында айтып кеткендей, өзү өлсө дагы өзүнүн чыгармалары менен элдин эсинде калган чыгаан акын болгон. Элде болсо, о жараткан, пендем десең мен эгер, ыйман үйрүп, ырайымга келе көр, тирүүлүктө болгон баардык бакытты адегенде элге журтка бере көр. О жасаган, тагы турат чекемде, не көрбөдүк кечээ кыйын кезеңде, өмүр бою мейли менде болбосун, бейкуттукту ириде бер мекенге. О жараткан, молчулукту жерге бер, толуп ташкан токчулукту элге бер, ый дегенде унутса экен ылайым, жер бетинде жашап турган пенделер. Пейил оңолсун, ниет оңолсун адамдын, тынч уйкусу бузулбасын замандын. О жараткан, баарын элге бер, элде болсо менде жокту табармын. Эсенгул Ибраевдин ысымы ыйгарылган китепканада акындын чыгармачылыгын, өмүр жолун жаш муундарга таанытуу максатында байма-бай иштер жүргүзүлүп турат. Бул жолу дагы балдар темасына арналган ырлары, табышмактары тууралуу кеп болуп, өбөктөр ырларын окушту. Кагайын деп чымынын, кычыларды көргөндө кычып чыгат кыжырым. Чыкпасын түк эсимден, соолук менен кезигем. Мен шардык баламын, кино паркка барамын, жол жүрүүнүн тартибин так үйрөнүп таламын.
Балдар муну ойлойсуң, качан кайда болосуң, кокустук сактачу световар жандосуң. Кесилиштен коркпоймун, керекпи кел коштоймун. Кызыл күйүп турганда кыймыл токтоймун. Белгилүү сатирик жана лирик акын катары таанылган Эсенгул Ибраевдин өзү арабызда жок болсо дагы анын чыгармачылык экинчи өмүрү улантылып жашап келет. Бул жашоодо чындык бар да төгүм бар, өлдү бүттү дегендерге кошулбайм, өлүп бирок жашай берчү өмүр бар дегендей, акындын ырлары кыргыз барда кылымдап жашай бермекчи.